Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Курсагыңарды тойгуздуңарбы? Кечки тамакты ичип бүткөн окшойсуңар, Абаса чачылган оюнчуктарыңарды жыйнап, төшөңөрдү салып, камдап койдуңарбы? Азаматсыңар. Анда жомок укканга сонунубак экен, кулак түрсөңөр. Мен силерге жазуучу Суусарбек Тыналиев агайыңардын Ач көз бай менен Кедей деген кызыктуу жомогун окуп беремин. Анда жакшылап кулак төшөгүлө достор. Илгери өткөн замандардын биринде бир айылда Сараңбай жана Кедей абышка кошуна жашашкан экен. Бай күндөн күнгө байып, алтын каухарлары кампасына батпай кетет. Кедей болсо, күндөн күнгө жакырлангандыктан жакырлана бериптир. Эмнеге? Анткени бай эч кимге эч нерсе бербей, бир тыйынына чейин санап, акчасын башка адамдарга карызга берсе, үстүнө 10-20 эсе үстөк кошуп берип, анан байып кетиптир. Ал эми Кедей болсо, байдан алган үстөктү төлөй албай, күн өткөн сайын жакырлангандан жакырланып отуруп, эч нерсеси калбай калыптыр. Анткени Кедей боорукер, ак ниет болгондуктан, кээде айрым кошуналары жеримди айдап берчи десе, бейбечараларга боор уруп, бекер эле айдап берип койчу. Ошентип күндөр айга, айлар жылга тогошуп өтө бериптир. Күндөрдүн биринде жолдо кетип бараткан жолоочу ак сакалдуу карыя байды да, Кедейди да өзүнө чакырып алып, мынтип айтыптыр. Мен силерге бир кеңеш айтайын. Жакшылап угуп тургула. Экөөңөр тең жашоодо туура эмес жашоңорду өткөрүп жатасыңар. Тең салмактуулук деген жок. Ошондуктан бириң бай, бириң Кедей жашап жатасыңар деди. Анда экөө тең аң-таң болушуп, суроолорун жаадырышты. Анда баягы бай: "Кантип? Мен өз маңдай терим менен акча таап жашап жатамын. Бирөөнүн бир тыйынын да албаймын. Өзүмдүн эле акчам менен байып жатам. Башка бирөөнүн эч нерсеси кереги жок" деди. Анда Кедей: "Мен дагы каражанымды карчы уруп, бар күчүмдү жумшап, ак эмгегим менен эле жашап келатам. Кээде бейбечаралардын жери айдалбай калганда, өтүнүштөрүн аткарып, бекер эле айдап беремин. Өзүмдүн оокатымды өзүм кылам. Жеримди айдайм, буудай эгем, анын түшүмүн алып, ашыгын сатып, калганын өзүм оокат кыламын. Ырас, кээ жылы аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу түшүм жакшы бербей, куржалак калам. Ошондо акчам жок. Аябай кыйналганда байдан үстөгү менен карыз алып кайра төлөп бергенге аракет кылам. Кыскасы мен ак эмгегим менен өз оокатымды өзүм кылам." Жолоочу карыя экөөнүн тең сөздөрүн унчукпай угуп турду да, баштыгындагы 2 кичинекей таразаны алып чыгып, байга да, Кедейге да карматты. "Бүгүндөн баштап ушул сыйкырдуу таразага экөөң тең күндө ичкен жегениңерди, кирген кирешеңерди өлчөп, таразалап турасыңар. Таразага эмне салып тартсаңар, ошого жараша жашооңор өзгөрөт. Тараза ак ниеттен, таза эмгеги менен, чын жүрөктөн табылган кирешени гана көтөрөт. Эң негизгиси, бул таразалар эмне салсаңар ошого жараша өмүрүңөрдү узартып жашооңорго бакыт нурун чачат. Эмесе, бүгүндөн баштап жашооңордун тең салмактуулугу аныкталат. Бир жумадан кийин так ушул жерден жолугушабыз дейт да, көздөн кайым жок болот." Бай күндө үстөктөн түшкөн акчаларын ага кошуп, алтындарын таразага тартты эле, таразанын ташы эч жака ообой, бир ордунда
былқылдабай тұрып алды. Бай таразаға ор алтындан олчойто салып, таразанын ташын оңойлы ударып қойым деп ойлаған болчу. Ошентип байдың ойлаған ойын таш қапты. Ал эми кедей күн сайын өз мээнети менен тапкан токочун таразага койгондо дароо тараза ошол тарапка ооду. Аны кедей дыйкан күн сайын кагазга түшүрүп белгилеп жатты. Күн деген тез эле ары карап бери караганча учкан куштай зымырап өтүп кетти. Айткандарындай бир эле жумадан кийин ак сакалын жайкалткан баягы карыя пайда болду да бай менен кедейди чакырып болгон окуяны айтып берүүсүн өтүндү. Экөө тең болгонун болгондой төкпөй чачпай айтып беришти. Алардын сөзүн угуп бүткөндөн кийин карыя минтип айтты. Мен силерге сыйкырдуу тараза бергем. Бул таразалар эмне салсаңар ошого жараша, өмүрүңөрдү узартып, жашооңорго бакыт нурун чачат дебедим беле? Ооба, ошенткем. Бай, сенин кампаң толо байлыгың бар. Туура. Аны таразага тартканың менен алганча оор болсо да, тараза аны сезбейт. Анткени сенин тапкан байлыгыңдын баары жөн гана. Кампада эч кимге кереги тийбей, темир катары үйүлүп жатат. Экинчиден, сен аны ак эмгегиң менен топтогон жоксуң. Элдерден очойто үстөк алуу менен топтодуң. Ошондуктан бул сыйкырдуу тараза сени сезбейт, жана кабыл албайт. Жашооң бир орунда токтоп турат, эч өзгөргөн жок. Жакын арада ичер сууң, көрөр күнүң дагы аяктайт. Ал эми кедейдики ар бир тапкан наны ак эмгеги менен табылган. Колунда жок. Кедей кембагалдарга кайрымдуулук кылып, жерин бекер айдап берип, ак эмгеги менен оокатын өткөрүп жатыптыр. Демек, бул дыйкан кедейдин өмүрү узун, жана бактылуу жашайт деди. Анда бай карыяга чөгөлөй калып, аябай жалдырады. Урматтуу карыя, мен эмне кылсам, алтындарым таразанын ташын оодарат деди. Ошондо карыя, эгер таразаңдын ташы сен ойлогондой болсун десең анда, бул кедей жасаган ишти аны менен чогуу аткарсаң, сенин өмүрүң узун, бактылуу жашоого жетесиң деди да заматта көздөн кайын болду. Мына, ошол күндөн ушул күнгө чейин бай кедей менен бирдикте, кампасындагы алтын каухарларын эл үчүн жумшап, кедей да, бай да, эл да бар тең жыргап куунап жашап калышыптыр. Мына достор, ар дайым акыйкат болгула, адамкерчиликтүү болгула. Анан сөзсүз колуңарда болсо жокторго бөлүшкөндү унутпагыла достор. Мына ушундай кызыктуу жомок соңуна чыкты эми, жакшы жатып жай тургула. Бейпил түн.